Негізінен көчөдөгү чындыкты көйгөйдү баарыбыз жакшы билебиз. Бирок мен жумушчу топтун ичинде макулмун, сунушуна каршымын. Биз билим берүү министрлигине сунуш берип атабыз да, жумуш бербей жатып. Билим берүү министрлиги биз ногу комиссиянын кортусунда көргөзүлгөн 11 нерсени талаптын биринде аткара албайт. Анткени Бишкек шаарынын департаменти билим берүү министрлигине жартылай эмес, аз гана нерсе менен баш ийет, көз карандылыгы. Аны билим берүү министри дайындай албайт. Шаардык департаменттин башчысы. Аны Бишкектин мэри дайындайт. Ал баш ийбейт. Бишкек шаарында бир дагы мектептин директорун билим берүү министри иштен ала албайт. Сунуш да бере албайт. Буну ал деп сунуш берсе дагы мэр көрөт. Мэр вице-мэр көрөт, вице-мэр департамент көрөт, департамент райондук көрөт, ошентип буйругу куйрук уланат. Эчтеке чыкпайт, майнап чыкпайт. Мен Бишкек шаарынын департамент башчысы барбы? Бишкек шаарында мектептердин саны канча, анан окуучулардын саны канча? 90, уважаемые депутаты, 95 школ в городе, 25-я закрытая. Сиз кыргызча сүйлөй албайсызбы? Сөйлөй алмайм. Извините, ага. Мына, биринчи талап. Мамлекеттик тилди билбеген киши мамлекеттик жогорку кызмат иштеп атат. Анан кайсы талап? Ал эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылган да, мамлекеттик кызматтагы адамдар ишкерген, аткарган ишин аткаруу үчүн тиешелүү деңгээлде мамлекеттик тилди билиш керек болчу. Бул тарапты аткарган эмес, билбейт. Канча мектеп бар, канча окуучу бар? 95 школ, из них одна 25-я закрыта, 94. На начало учебного года 137 тысяч детей было, по январскому учету 135 тысяч детей. Жалпы Бишкек шаарындагы мектеп окуучулардын саны канча? 135 тысяч. 135 миң дейт. Эми ошону ар бир мектепке бөлүп көрүңүзчү. Жок, ошону ар бир класска бөлүп көрүңүзчү, канчадан болуп калат экен. Ар бир класста 30-тан 35-тен 45-ке чейин бөлүнүп калат, туурабы? Туура. Нагрузка бар. Бишкек шаарында мектептердин канчалык окуучулар көп болсо, коррупцияга ошончолук оңой болот. Ата-энелер фондунан түшкөн акча ар болот. Кызыкчылыктын баары ошол жакта. Анан Бишкек шаары менен Ош шаарынын макамы бирдей. Туурабы? Макамы бирдей. Ош шаарынын билим берүү башкармасынын башчысын билим берүү министри дайындайт. А Бишкектикин мэр дайындайт. Булар министрликтин ичиндеги министрлик же мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калган. Мына кеше көрдүңүздөр, саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаарынын департамент башчысын ала албай мэрге сунуш берди. А мэр карап көрөт аны, Кулбатыровду. Кааласа алат, кааласа албайт. Ушуну чечпей туруп, биз иш илгерилете албайбыз. Билим берүү министрине тиш өтпөйт. Ала албайт. Балким телефон чалып ала албайт. Ал киши түздөн түз мэрге баш ийет, мэрдин орун басарына баш ийет. Өткөндө Айгүл Баратбекова, мен ушул жерден комитетте сизге айттым эле, сурандым эле. Стенограмманы көтөрсөк да бар. Ушу Бишкек шаарында мектептердин абалы окуучулар саны боюнча кат жүзүндө берип коесуз дегенде сиз макул дегенсиз, бирок арадан 6 айга жакындап калды, убакыт эместен 2 кагаздагы маалымат ала алган жокмун. Деги эле биз эгерде чындан эле билим берүү системасын реформа кыла турган болсок, анда Бишкек шаарындагы мектептерди билим берүү же ликвидировать этиш керек бул департамент. Эгер бир мектепте бирдеке болсо, биз билим берүү министрлигин баса калабыз. Алардын колдон эчтеке келбейт экен. Эчтеке келбейт. Азыр Бишкек шаарында мектептин директорлорун алгыла. Атактуулардын аялдары бар ушунда иштешет. Алды 35 жыл болуп калды, арты араң басып жүрөт. Бирок иштеп атат. Анан тазабек кылан жана сиз кирип аткан сунуш туура. 6 жылдык мөөнөт деген мен да колдойм. Эмне үчүн президент бир эле мөөнөт? Судьялар бир мөөнөт. А Бишкек шаарында мектептин директорлору президент мөөнөттө чыгып отуруш керек. 35-40 жыл отуруш керек. Бербейт. Анан аз династия башталды. Кызын өрөт, же күйөө баласын өрөт. Мына коррупция. Мына коррупция. А билим Бишкек шаарынын департамент бул боюнча бир дагы маалымат бербейт, кабар бербейт. Биз эмнени кылып атабыз? Биз ушул жерде коңгуроодо кагып, ата-энелер фонду боюнча, мектептердеги абал боюнча, коррупциялык элементтер боюнча мына тазабек канча жолу маселе көтөрдүңүз. Байкуштар эчтеке чече албайт экен да булар. Карап көрсөк.
Мына Бишкек шаарынын мэриянын алдында департамент жанагы физкультура боюнча бар экен да, ага мына кылмыш козголду. Ага дагы спорт агенттигине карата таанылыр дейбизби? Булар болгону макулдук берет экен. Сунуш бере албаса анан кантип жумуш берет? Менин сунушум ушундай болот да. Департаменттин, Бишкек шаарынын мэриясындагы департаменттин же билим берүү министрлигине байлап берип туруп, анан ушунда талап кылышыбыз керек. Болбосо бул маселеден эчтеке майнап чыкпайт. Эч натыйжа чыкпайт. Булар мамлекет иштөө мамлекет. Эч жумуш кыла албайсыз. Анан жөн эле төбө баскыла бергенден майнап чыкпайт. Анан аттестация боюнча бул жакшы. Жакшы. Деңгээлин бардыгын аттестация аркылуу немош керек. Байкап туруп, анан кийин баягы кереги жок. Кепке жутка кылган ушу реформалар тоскоолдук жараткан 30 жыл 40 жылдан отурган директорлор баардыгын ушул жерден урматтуу Гүлмирөөгө жакшы сунуш керек жатса аттестация дегенчи. Бул керек. Эмне үчүн биз сотторду аттестациялайбыз, башка кызматтарды аттестацияласаң директорлор келгенде аттестациялайбыз. Бүгүнкү күндө биз билебиз да, Бишкек шаарында же болбосо кайсы мектептин директорлору мурун эң эле кызмат ордунда салык кызматын кылчу. Азыр Бишкектеги бир мектепке директор болуш үчүн бер жагы 25-30 миң доллар акча керек. Аны баары эле билебиз. Бердегиле деле билебиз. Биринчи класска балаңды алып бара турган болсоң, эң бир жагы 30 миң сом акча беришиң керек директор школго. Ансы албайт. Шылтатып атат. Жок, мен январга чейин толтуруп койгом дейт планды. Албайт. Мына мен өзүм күбө болгом. Мына 5-нчи мына жерде улуттук гимназия бар. Албайт. Киши сал. Кат жаздыр, эч кимди укпайт. А министрликтен бөлөк койду. Департаменттеги бул өзүнчө бир монстр болгон экен да. Мына ушул оюмду айтайын дедим да, анан азыр мен негизинен колдойм, бирок мына сунушту биз билим берүү илим министрлигине берип атпайбызбы? Бул жок, мына жерде 7 пунктта билим Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин деп туруп анан кийин 20дан жакын талаптарды коюп атабыз. Ушул сунуштукка мен киргизем. Биринчи ушул Бишкек шаарындагы департамент, билим берүү департаменттигин макамын карап көрүш керек. Жанагы билим берүү жана мыйзамга өзгөртүү киргизгенде негизде ушуну эске алышыңар керек. Болбосо болбойт. Анан кийин баланча жерге мынча мектеп курулуш керек, корпустар курулуш керек деп айтканыбыз менен майнап чыкпайт. Бүгүнкү күндө мектептер 95 мектеп, 84 детский сад Бишкек шаарынын өзүнүн бюджетинен каржыланат. 3 миллиард 700 миллион сом бүгүнкү күндө Бишкектин бюджетинен каралып, мектептердагы, детский садтардагы каржыланып турат. Биз 2 жылдан бери бул маселени көтөрүп келатабыз. Министрликке өткөрүлүп берели деп. Бирок 2 жылдан бери бул маселе чечилбейт. Азыр мына Гүлмира Каримовна менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн жанакы бул решенияда жазылган пунктта, өкмөткө жазылган пункт, ошол туурада 1 сентябрь 17 жылдан баштап Бишкектин мектептерин республика бюджетке өткөрүп берүү маселеси. Бул абдан чоң акча, 3 миллиард 700 миллион сом кетет биздин шаардын бюджетине. Ош шаары болсо республика бюджеттен полностью финансирование алат, ошон үчүн аларды министрликтин карамагында. Ошол маселе чечилсе, анда башка маселелердин баары чечилет. Биз Бишкек шаарында мектептерди иштерин мына министрлик менен бирге өткөрүп келатабыз. Мэрликке талапкерлигин койгондо мамлекеттик тил боюнча экзамен берди. Ал эми департаменттики мамлекеттик тилди билбегени Марат уят. Уят иш. Кыргыз тест деген чыкты. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия иштеп чыкты. Ошол тесттен өткөрүп көрүңүз. Анан мамлекеттик тилди билбеген кишини кантип анан ошо мектептерде мамлекеттик тилди өтүрөсүз. Сиз жакшы билесиз, Бишкек шаарында канча бала окуйт, анын канчасы мамлекеттик тилде, канчасы расмий тилде экен. 90% расмий тилде да. Биздин балдарды. Биз балдарды тияктан киргиз кылып атасыздар, кыргыз болуп кылып атпайбызбы? Ошон үчүн Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин жетекчисинин кызмат ылайыгында карап көрүш керек. Сунушту келтирем. Рахмат.